Замандын талабына ылайык бүгүнкү келечек муундардын деги эле коомчулукта кесип тандоодогу көз караштары дээрлик өзгөрүүдө. Айтсак, модель болуу, башкача айтканда дене боюн, келбетин башкалардан үлгү кылып алып жүрүү. Аны менен катар өз көз караштарында бир топ жумуштарды жасоо менен ийгиликтерди жаратуу. Бул тармакка кызыккан жаштардын саны күн санап өсүүдө жана өнүгүүдө. Айке Орунбаева өзү эңсеген кесибин бүгүн дал ушул мотурайган балдарга мода көргөзмөсү сабагынан үйрөтүү менен баштаган. Бул буга чейин дүйнө элине өзүн көргөзүп, кыргыз элинин желегин жылбиреткен сулуу кыздарды көргөндө мен да ушундай болом деген кыялда жүрүп, борбордон билим алып, такша алып, өзүн өзү өркүндөтүү үчүн башкаларга сабак берүү менен алектенип келет. Саламатсыздарбы? Мен Айке Озарбековна, дефиле боюнча педагогмун. Дефиле деген бул модельдик сферада эң эле негизги сабак болуп эсептелет. Бул жакта биз балдарга туура басканды, туура өзүн алып жүргөндү, туура осанкасын кармаганды, коомдо өзүн алып жүргөндү бүт баардыгы үйрөтүлөт. Бизде бул жакта кичинекей группабызда 4 жаштан 12 жашка чейин балдар кабыл алынат. Ар бирине деген өзүнүн индивидуальный подходу бар бизде. Өзүм ушул жер ачылгандан бери өзүм окуп бүтүп, өзүм иштеймин ушул жерде. Өзүм аябай кичинекей кезимден бери кызыгып жүргөн кесип негизи. Өзүм кыялданган, азыр болсо ошол өзүм кыялданып жүргөн кездеги кичинекей кезимдеги кыздарды үйрөтүп, басканды, туура өзүнө болгон ишеничин көбөйтүп, өзүнө болгон баалуулугун көбөйтүп, азыр буларга өзүм тажрыйбамды берип жүрөм. Коомчулукта өзүн алып жүрүүдө тартынчаак, ошол эле учурда сүйлөөдө да ачылбаган көпчүлүк жаш балдар, кыздар One Models агентствосунда билим алуу менен алда канча ачылып өзүн түздөөгө, ачылууга, башкалар менен бат тил табышууга жана өз максатына багыт коюуга аракет жасашат дейт каарманыбыз. Негизи эле бул жактын балдарга өнүгүп өсүү аябай мүмкүнчүлүгү көп. Бул жакта деген бизде мен эле эмес, менден тышкары педагогдор дагы бар. Мисалы, логопеддер сабак өтөт. Ал жакта бул кичинекей балдар сүйлөгөндү үйрөнөт, туура коомдо өзүн алып жүргөндү үйрөнөт, бүт этика сабактары өтүлөт. Анан дагы бири-бири менен достошуп, ар кандай адамдарды көрүп, сүйлөшкөндү, бир аз өздөрү ачылып, таланттары чыгып, өзүн жакшы жактан көрсөткөндө мүмкүнчүлүктөрү аябай көп. Негизи эле ата-энелер ошол балдары кызыккан үчүн алып келишет. Азыр деген бул сфера бизде эми эле өнүгүп келатат. Бүт эле ата-эне өзүнүн балдарын ошол соцсеттерден өзүн аябай өнүгүп өссүн көргүсү келет. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакка алып келип, мүмкүнчүлүктөрү көп болгон үчүн бир аз өнүгүп өссүнө жардам беришет го депчи. Негизи бул сфера Кыргызстанда эми эле өнүгүп келатат. Бишкекте буквально 4-5 жыл мурун, уже 4-5 жылдан бери активно иштеп келет бул сфера. Бизде Ошто болсо эми эле өнүгүп баштады. Негизги максат ушул кичинекей балдарды аябай чоң бир даражага жеткирип, биз сыймыктана турган жакшы дүйнөнү тааныткан модельдер болот деп ишенебиз. Буйруса болгон күч аракетибизди көрсөтөбүз, чет мамлекеттерге чыкканы, жакында показдарыбыз болот, ошол жактан дагы буйруса балдарыбыз чыгышат. Негизи бул жакка өзүм окууган келгенге чейин кызыгып жүрүп, бир нече Instagram баракчаларды алып барып, өзүм ошол жакта жумуш аткарып жүргөм, модельдин жумушун аткарып. Анан бул жакты мен тааныштар аркылуу билдим. Өзүм келип эле кастингке катышып, кастингден өтүп, анан бул жакта окудум. 2 ай обучение болот бизде. Биринчи айында эле ошо модельдик основа жана этика үйрөтүлөт. Экинчи айында уже булар менен ораторское искусство болот, актерское мастерство, логопеддер иштешет, танцы болот, ар кандай сабактар болот. Анан 2 ай полностью обучением бүткөндөн кийин бул жактан аябай чоң мүмкүнчүлүккө жеттим десем болот. Өзүмдү жакшы жака өзгөрдүм деп айтсам болот. Сонун опыттарды алдык, сонун адамдар менен тааныштык. Негизи эле бул сферада иштеш аябай пайдалуу жана кызыктуу.
Муну менен катар ата-энелер балдарын, кыздарын алып келгенде алар туурасында толук маалымат алып, эң негизгиси модель болууга кызыгуусу бар экендигине маани берерин кошумчалашат. Махабат Сагынбекова да көп жылдан бери өзүнүн мода көргөзмөсүндө деги эле үлгү болууну самаган моделдер менен иштешип, бул тармак жаштарга жакшы багыт берерин айтат. Азыркы учурда бизде 4 жаштан баштап 12 жашка чейин бизде кичинекей балдар кыздарды үйрөтөбүз, окутабыз. Экинчиден бизде 14 жаштан баштап 25 жашка чейин. Биздин агентство негизи өзү экиге бөлүнөт. Азыркы учурда кандай десем, агентство и школа катары. Бизге тажрыйбалуу модель кыздар балдарды биз сразу жумушка алабыз дагы. Экинчиден бизде школа болот. Бул жаңыдан үйрөнүп аткан кичинекей балдар кыздарды чоңдорду алып өзүбүз үйрөтөбүз. Анан негизи биздин агентство боюнча айтып кетсем, бизде негизи эмнелерге үйрөтөбүз. Бизде в основном фото, видео позирование сабагы кирет и актерское мастерство. Анткени биздин кыздар балдар клиптерге, массовкаларга, съемкаларга тартылышат. Ораторское искусство деп коет бизде азыркы учурда сүйлөө речине үйрөтөбүз. Андан тышкары биздин окуучулар бизге заявка аркылуу келет. Ал жактан тоже тандалып алынат. Андан кийин 2 ай обучение сабак өткөндөн кийин биздин кыздар балдарга сертификат тапшырылат жана портфолиосу берилет. Андан тышкары эң жакшы учениктер менен бизде окуучулар менен экзамен алынат. Экзаменден өткөн кыздар балдарга сертификат тапшырылат дагы. Бизде ар кандай съемка рекламаларга чыгарып, биз өзүбүз жумушту таап беребиз. Андан тышкары биздин азыркы сотрудничество боюнча айтып кетсем, бизде Казакстан менен иштешебиз. Fashion Week жума модасы болот. Азыркы учурда биздин кыздар балдар ошол жака показдарга барып чыгып турушат. Мода дүйнөсү бүгүнкү күндө чет өлкөгө өзүнүн талантын, келбеттүүлүгүн көргөзүп келүү менен гана чектелбей, санариптешүү заманында модель болуу кызматын түрдүү кийим-кечилерге, буюм тайымдарга, дүкөндөрдөгү бир топ жардамаларга көрсөтүү бүгүнкү күндүн актуалдуу жумушу десек болот. Мода көргөзмөсүнө негизи эле модель болууда эң негизги сабактардын бири бул сүрөткө жана видеого туура түшүү сабагы. Кудайберди Мойдунов агай сүрөткө тартып жатканда кандай кыймылдар менен иштөө керектигин дыккат түшүндүрүп айтып келет. Мисалы үчүн сүрөткө түшкөнүңөрдө основной жарыктык келип турган жерде сүрөткө түшсөңөр сүрөт жакшы чыгат өзү. Бул атайын сүрөткө тартуу үчүн Godox компаниясы чыгарган жарыктык болот. Сүрөткө тартып атканда көп жардам тиет бул. Азыр бул аппаратсыз көп жерде сүрөт жакшы чыкпайт. Ошондуктан бүт азыр мисалы салондордо бүт видео мобилографтар жана фотографтар баардыгы ушул жарыктыксыз эч жерде иштей албайт. Ошон үчүн биз дагы ушул аппаратты иштетебиз. 14 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздардан турган топто бул кесипте келечегинде көрө билген, чоң максаттарды койгон мыкты жаштар билим алып келет. Жана мына ушул окуу жай жакшы мүмкүнчүлүк экенин мындан сырткары кыргыз элинин атын дүйнөгө желбиреткен кыздардын катарынан өзүн көргүсү келген адеми да бар. Саламатсыздарбы? Менин атым Айзбекова Адеми. Мен ушул One Models агентствонун окуучусумун. Азыркы учурда мен агентствого чейин модельдик сферада мен тажрыйбам жок болгон, бирок азыркы учурда мен көптөгөн видео роликтерге, съемкаларга, рекламаларга чыгып өзүм көргөзүп жатам. Ошо агентствонун жардамы менен мен өзүмө болгон ишенимди көбөйтүп, туура басканды, түз басканды, осанканы түз кармаганды, сүйлөгөндү жана кийингенди үйрөнүп жатам. Мага бул сфера аябай жагат. Кубанычтамын. Мен кичинекей кезимден бери модель болгум келип жүргөн. Өзүмө ушу дүйнөгө көргөзүм келет да. Кыргызстанды, Ошту. Бизде бул агентство Ош шаарында бир эле агентство бар. Ошо агентство бизге мүмкүнчүлүк берди ушундай оратордук жана чеберчиликтерди, актерский чеберчиликтерди үйрөнгөнү. Ушул жардамы менен биз көптөгөн кесиптерди үйрөнүп, өзүбүздү элге көргөзгөндү үйрөнүп келе жатабыз. Көптөгөн модельдерди көрүп жатам, дүйнөдөгү кантип басып келгендерин көрүп мен суктанамын. Аларга окшоп ошо туура басканды үйрөнөм. Биздин эжекелерибиз эле үйрөтөт, жардам берет, биз сунуштарды беришет. Кантип туура басканды, колубузду кантип кармаганды, кантип адамдарга сулуу көргөзгөнү өзүбүздү.
Элибиздин көрктүү, салттуу, улутту тааныткан кийимдери албетте мына ушундай мыкты дене мүчөлүү ажарлуу улан кыздар аркылуу дүйнөгө көргөзүлүп таанылары шексиз. Айжигитте бул тармакта билим алуу менен дүйнө элин кыдырууну максат кылат. Мен бул жака эмне болуп келип калдым? Бул модель болуп менин бала чактан бери кыялым. Жана эң башкысы мен бул жолду тандаганым менин ата-энем колдойт. Аларды дайыма мага колдоо берип турат. Бул менин так хобби катары эле калып алам өзүмө. Жана ошондой эле мен кийин бул нерсени өзүм хобби катары калып алып, жана менен кийинки муундарга үйрөткүм келет. Мен модель катары өзүмдү мисалы съемкага тартып, видео роликтерге, рекламаларга жана ошондой эле эң башкысы кыргыз элинин даңазалуулугун дүйнө жүзүнө көргөзгүм келет. Кийимдерин, мисалы этно кийимдерди. Дефиле сабагы жаш кыздар балдардан баштап 20 жаштагы улан кыздарга окутулуучу сабак. Аны бул кесиптин ээси Айке Орунбаева 3 ай бою тынымсыз музыканын ыргагында бир чийиктен чыкпай түз басууну үйрөтөт. Мында басып келип токтоп, кайра туура бут менен бурулуу, артка басуу сыяктуу кыймылдарга көндүрөт. Кыздар дайыма бийик така менен басууга көнүгүшөт. Ар бир кыймыл аракет музыкага шайкеш болуусу шарт. Жана топ менен басууда адашпай, калып калбай, катарды бузбай деген талаптар бар. Бул албетте чоң мода көргөзмөлөрүнө болгон алгачкы кадамдар десек болот. Кандай кесип аркалабайлы ал өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө жаккан жана жашообузга өз ийгилигин алып келе турган болсо, бул биздин келечекте кесибибизди туура тандообуз.